Эне болуу бактысына эгедер болгон ар бир аял заты мактоого, даңктоого арзыйт. Анткени адамдан адам жаратып, өмүр улоо кудурети энеге гана берилген. Дүйнөдө анын жүрөк жылыткан мээримине тең сезим жок. Бүгүн бапестеп бала чоңойтуп, коломто отун күйгүзүп тиричилик көчүн улаган энелердин күнү. Каарманыбыз Хадича Акимованы перзенттери куттуктап келип, майрамдык ак дасторконун жайып олтурушат. Каарманыбыз бактылуу эне, 4 оголду чоңойтуп, алардын жакшылыгын көрүүдө. Чоң уулум Ошто областной спорт клубда иштейт, тренер болуп. Өзүнүн айылда дагы ушундай немеси бар, клубдары бар. Мындай жаш жеткинчиктерди машыктырат. Дала жерлерге барып, месталарды алып келген балдары. Анан кийинки балам юрфакты бүткөн, азыр жеке ишкер, милицияда дагы иштеп көрдү, анан болбоду жеке ишкер болуп иштейт. Анан кийинкиси ушу ата жол кесибин улашып, мединститут бүтүштү, көз оорулар бөлүмүндө шаардык ооруканада иштейт. Анан кийинки экинчи балам, көкүрөк күчүгүм тиш табагер болуп, ошо областной стоматологический поликлиникада иштейт. Ар бир эненин эң биринчи жеңиши балдарына татыктуу тарбия бере алгандыгы. Ак ниеттүүлүктө, эмгекчилдикте жана элине кызмат кылууну үйрөтө алган болсо, эне жүрөгү тынч, көңүлү жайдары болот. Негизи иштеген аял балага үлгү боло алат. Ал эми чарчап чалыгуусун сездирбеген эне баланын алга жылуусуна дагы бир тепкич. Менин бала тарбиялоодогу сырларым ушул гана дейт Хадича Акимова. Мен көбүнчө балдарымдын акылдуу, чынчыл болушун каалагам. Анан ак эмгекчил, анан ушу эң негизи чынчыл болуп, эч качан калп сүйлөбөгүлө деп ушуга үгүттөчү элем. Ошондой балдарым ошондой эле чыкты, чынчыл болуп чоңоюшту. Анан бири-бири менен ынтымактуу болгула, дайым бири-бириңерди колдогула. Бул өмүрдө ушу бир туугандан, урук туугандан ашык эмне бар, ошо үчүн силер дайым ушу бири-бириңерди колдоп жүргүлө деп ошого тарбиялайт элем. Жумуш менен үй бүлөнү тең алып кеткен каарманыбыз жолдошунун дагы жакын кеңешчиси. Рустам Шаммуратов менен 30 жылдан бери бактылуу өмүр сүрүп келишет. Жолдошунун жумушу, жоопкерчилиги жогору болгондуктан көпчүлүк мезгилде тиричилик иштери, бала тарбиясы Хадича эженин мойнунда болчу. Баарын кынтыксыз жайгаштырган каарманыбыз бул кырдаалдарды артта калтырып, жолдошу менен тынч жана жетиштүү жашоону курушкан. Негизи иштеп жүргөндө эч качан сен иштен кеч калдың же башка кылдың, мен иш менен жүрөм, тиги бул десем туура түшүнгөн адам да, мындай түшүнөт эле сөздөрдүн баардыгын айтсаң туура түшүнгөн адам башка жамандык немелерди кылбаган эмес. Анан бир жактан окууга кеткенде дагы ушу балдарымды жакшы карап, өз үйдө тиричилигине тыканып болуп жүргөн адам да. Каарманыбыз Мирсалат Шаммуратованын улуу келини. 10 баланы чоңойткон Мирсалат эненин үйүнө келин болуп түшкөн Хадича эже убагында колуна кол, бутуна бут болуп келинди кызматты аткарган. Хадича жакшыбы, жаманбы менин тарбиямды алган. Өз кызымдай эле аралашып, биздин үйгө бат эле көнүп кеткен. Эми мына өзү дагы кайнене болуп олтурат дейт. Не десе мен аткарам, бул мен не десем аткарат. Сени бийлей бермекчи. Эми Кудайга шүгүр. Ушу мен дагы эле ушу келиним катары эле болуп келгемден Кудайга шүгүр, бала чакалуу баары неберелерим эне эле отурушат. Эми өзүм бактылуу элемин деп эле Кудайга шүгүр деп жүрөм айланайын. Гүлжигит Аскаров каарманыбыздын ортоңчу уулу. Башкаларга салыштырмалуу апасына жакын. Кандай гана учур болбосун, Хадича айым бул уулу менен кеңешип, сыр бөлүшүп турушат. Бала күнүнөн апасына үй жумуштарын бүтүргөнгө кол кабыш кылып чоңойгон. Буну картошка турап кой,
туурап турсаң мен барып калам деп койчу эле. Анан туурап бүтүп кайра чал. Мен туурап бүттүм десем казанга сал деп ушинтип эле мени тамакты жасатып койчу эле да. Ушундай кызыктуу нерселерди үйрөткөн, тамак жасашты. Негизи мен да кичинекейимде тамактарды жасап, үйдө кызматтарды кылып, апам ушинтип көп нерсени эле үйрөтүп койчу эле. Анан бир маалда кайра чалсаң эле ушундай кайра бунусун кыл, анысын кыл деп атып, тамакты толук эле өзүм жасап койчумун да. Балдарын эрезеге жеткирип, 4 келиндүү болгон каарманыбыз кадырлуу кайнене. Келиндеринин баарысы жогорку билимдүү. Кыздарынын ордун басып, Айтырбай апасынын көңүлүн жай кылышат. Жылдар алмашып, биз да ушундай эне болсок экен деп тилешет. Мен буюрса келгениме быйыл 7 жыл болот. Мен ушул үйдөгү кылган жумушум баардыгын ушу кайненемден үйрөндүм. Кайненем өтө жакшы. Келиндерди өз кызындай көрөт. Мен апама кыз катары эле болуп калгам. Апамдын жакшы жактарын айтып берсек деги эле көп. Апам үлгүлүү апа, мээримдүү эне. Мен келечекте өзүмдүн жолдошум экөөбүз атам менен апамдай үй бүлө болсок деп ниет кылам да, тилейт элем ошону. Ошо кеңеш керек болсо мен кайрылам, албетте кайрылам. Себеби өз оюн айткан, апам ою биз үчүн абдан орундуу да. Ошол ашкана десе ашканада кылган эмгектери, кол өнөрчү десе кол өнөрчүлүгү, үйдөгү тазалыгы, тыкандыгы ошо аябай бизге жагат да. Хадича эже өзүн бактылуу эне деп эсептейт. Анткени анда турмушта эң зарыл болгон баардык нерсе бар. Мени коргоочу, мени көтөрмөлөөчү жарым бар. Кадырлуу карыям энем бар. Артымда тоо болуп турган менин кайратым балдарым бар. Ошол тоонун боорунда агып, мүрөктүн суусунда агып турган кыздарымдай болгон келиндерим бар. Менин кубанычым, менин эң бүткүз байлык нерилерим бар. Жана ырыскылуу, берекелүү менин бир туугандарым бар. Ошондой эле тынчтыктын желегин желбиреткен менин үй бүлөм бар. Жана кыргыз элим бар. Ошон үчүн мен өзүмдү бактылуу деп эсептеймин. Эне үйдүн куту, тиреги шам чырагы. Энесиз ар бир үй берекесиз, суук дубал. Жашоону көркүнө келтирген, моралдык колдоого эң бай болгон ар бир адамдын энеси бар болсун. Хадича Акимова сыяктуу бактылуу энелердин саны арбысын. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Мужиев, Ару таң көрсөтүүсү.